Биз элет көйгөй коомунанбыз. O балдардын жүрөк маселеси. Кыргызстан боюнча 450 бала туулса жүрөк жана порогу менен ооруйт. Ошонун маселесин чечтиргени барсак, бир да жүрөккө операция жасоочу аспаптар медициналык жок экен бизде. 91-жылкы бир гана аппарат бар экен. Искусственное сердце деген, кровообращение сердца деген. Ошол аппаратты көрсөтүштү. Башка эч кандай жүрөк ооруп баргандарга бекер операция жок. Биздин өлкөдө өзү квота болуш керек, бекер операция жүрөккө. Балдарга тем более 5 жашка чейин балдар ушу квота менен бекер операция болуш керек эле. Андай мыйзамдар жок экен бизде. Ошол мыйзамдарды ошо жүрөк ооруган балдардын маселесин карап атабыз. ПДД штрафтар боюнча 3000 сомду 1000 сомго түшүргөндө эле ошондо айтканбыз да. 200 сомго эле түшүргүлөчү. Элдин жашоосуна өтө орчундуу кризис катары, гуманитарный кризис катары алар төлөй албай калган учурга да келишет деп. Бирок биздики тилекке каршы эч ким уккан эмес. 123-кодекстин эме 1-2, 3 кызыл светофор менен эле жана встречныйга чыгуу дегенде эле 1000 сом калтырса калган 200 сомго түшсүн. Тем более 5 штрафты незаконно алышат. Анткени ошолор боюнча уже видеолор чыкты. Улукбек мырзанын да видеолору чыгып атат. Коопсуздук шаар бул деген эме мындай айтканда элдин чөнтөгүн уурдайт деген проект. Бул маселелер каралсын. Мына биздин национализировать этилсин предприятиялар. Народный предприятиялар ачылсын. Хватит 30 лет это элди алдапчы. Национализация болсун. Приватизациянын чечимдери мыйзам чегинде жокко чыгарылсын. Жана мамлекеттештирилсин. Ошону каалайбыз. Себеби дегенде 30 жыл уже бизди алдап жана элиталарыбызчы. Ошолор эч маселени чечкен жок. Биз ошо приватташтырганда гана элдик курулганда гана биз элдерге жумуш орундары болот, жана айлыктар болот. Ошону каалайбыз да. Экономика социалдаштырылсын. Ошо жанагы коммерческий экономика көбөйүп эле каптап, социальный экономика калып кеткен. Ошол мамлекетти түпкүрүнөн ошо экономикасын өзгөртпөсө маселе чечилбейт. Ошо